28 шаардык кеңешке ат салышып жаткандар үгүт иштерин баштады. Өнөктүк 10 апрелге чейин уланат. Агитация саясий партиялардын шайлоо фондунан каржыланып, мыйзамда көрсөтүлгөн талаптар сакталууга тийиш. Талапкерлер жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет аркылуу өздөрүнүн программалары менен тааныштыра алышат. Жарандар менен жолугушууда социалдык аралык сакталып, коргонуучу каражаттар болушу абзел. Саясий партиялардын тизмелери үчүн, саясий партиялар үчүн акысыз убакыттарды дагы Бишкек бош шаарлары жана областтык борбордогу катышып аткан саясий партиялар үчүн акысыз убакыттарды дагы мамлекеттик телерадио компанияларынан азыркы убакта пландаштырып жатабыз. Буюрса жакын күндөрдө жеке чыгуулар үчүн, алардын мындай коллективдүү чыгуулар үчүн атайын түзүлгөн график боюнча чучугулак негизинде эфирдик убакыттар жана алардын кезектөөлүгү такталып көрсөтүлөт. Ал эми 420 айылдык кеңештин шайлоо алдындагы үгүт иштери 22 мартта башталат. Кечээ талапкерлерди көрсөтүүнүн мөөнөтү аяктаган. 10 календарлык күндүн ичинде тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары берилген документтердин мыйзамга шайкештигин карап чыгат. 21 март айылдык кеңештерге талапкерлерди каттоонун акыркы күнү. 22 марттан баштап айылдык кеңештин депутаттыгына талапкерлер катары катталган жарандар үчүн шайлоо алдындагы үгүт иштери жүргүзүлөт. Шайлоо алдындагы үгүт иштери деле ушундай жарандар менен, шайлоочулар менен жолугушуу иретинде тиешелүү басылма материалдарды басып чыгаруу жолдору менен болушу мүмкүн. Бирок бардык шайлоо алдындагы үгүт иштери шайлоо фондунан каржыланып гана болуш керек. 11 апрелде жалпысынан 448 жергиликтүү кеңешке тандоо өтүп, 8326 депутат шайланмакчы. Учурда 54 шайлоо комиссиясында ыкчам чара көрүүчү координациялык топтор түзүлгөн. Ага укук коргоо органдарынын өкүлдөрү кирген. Жарандар мыйзам бузуу болуп жатканын байкаса, WhatsApp, Telegram каналдары жана ишеним номуру аркылуу кабарласа болот. Оперативно связаться с координационной группой оперативного реагирования на канале, на официальном сайте. Коомчулук ыкчам чара көрүүчү координациялык топ менен тез байланыша алышы үчүн борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында номурлардын бардыгы жазылган. Бүгүнкү күндө 5 маалымат келип түштү. Анын 3-ü административдик ресурсту колдонуу боюнча, 2-ü шайлоонун эсебин ачууда банктардын кошумча каражат талап кылгандыгы тууралуу. Шайлоону ачык айкын таза өткөрүүдө укук коргоо кызматкерлеринин салымы чоң. Мындан улам Ички иштер министрлигинин, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин, прокуратура органдарынын 40 чукул кызматкери окутулуп жатат. Алардын бири Дамир Юсупов. Ал шайлоо мыйзамдарынын так сакталышы боюнча билимин тереңдете алды. Эми аймактагы кесиптештерине тренер болот. Окуу системдүү түрдө болот. Жергиликтүү кеңештер болобу, же жогорку кеңеш болобу, референдум, ошол учурда Кыргыз Республикасы президентинин шайлоосунда ушундай тренингдер өтүп, жерлеринде окутуулар жүргүзүлөт. Белгилеп кетсем, Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарында шайлоо мыйзамдарын так жана бирден аткарылышы негизги приоритеттүү багыттардын бири болуп саналат. Жер жерлеринде шайлоо учурунда прокурорлук көзөмөл күчөтүлөт. Ушу тапта 2273 шайлоо участкасында добуш берүүчүлөрдүн тизмеси илинген. Андан жарандар өздөрүнүн маалыматтарын тактаса болот. Ал ортодо атуулдардын өнөктүккө катышуусун кеңейтүү үчүн 11 мобилдик автобус өлкө аймагын кыдырууда. Алар 20 мартка чейин биометрикалык маалыматтарды тапшырбагандарды каттоодон өткөрөт. Буга катар жашаган дарегин өзгөртүү, паспорт алмаштырууга арыздарды кабыл алып жатышат. Бүгүнкү эсеп менен бир 2000дей жакын киши паспорт алуу, паспорт андан тышкары 2000дей киши паспорттун өзүнүн адресин алмаштырышты. Ушул эле учурда бир ушул 2000ге чукул адам биометрикалык маалыматын беришти. Белгилей кетсек, республика боюнча 344 миңден ашык жаран биометрикалык идентификациядан өткөн эмес. Алар добуш бере албайт. Атуулдар 27 мартка чейин шайлоочулардын тизмесине кире алышат жана өз маалыматтарынын тактыгын текшерсе болот. Жазгүл Сейдахматова, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.